Ана саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, эмне үчүн айтып атам? Аяттарды кенен көз караш менен карайлы. Бир аят окуймун. Аятты окуудан мурда бир келиме келтирип иманыбызды жаңылап алалы. Ла илаха иллаллах. Мухаммадун расулуллах. Ла илаха иллаллах. Мухаммадун расулуллах. Инналлазина юнадунака мин вараил худжурат аксаруhum ла яқилун. Валау аннахум сабару حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات Хужуранын бөлмөнүн артында сага кыйкырып чакыргандар дейт. Бул пайгамбар жөнүндө сөз болуп атат. О Мухаммад, үйүңдүн артынан келип сага кыйкыргандар, чакырып аткандар. Я Расулалла, үйдөсүзбү деп. Аксарухум ла яқилун. Көбү акылдарын иштетпейт. Валау аннахум сабару, эгер сен бир аз сабыр кылганыңда, алар бир аз сабыр кылганда, хатта тахруджа илейхим, сен аларга чыкканга чейин кыйкыра бербестен, чакыра бербестен, лакана хайран лахум, алар үчүн жакшыраак болмок. Валлаху гафур рахим, Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Кээ бир сахабалар келип алып, я Расулалла, о Аллахтын элчиси, эшигин такылдатып кыйкырат экен да. Аллах Таала ошолор жөнүндө айтып атат. Хужурандын бөлмөңдүн артынан келип кыйкыргандар, алардын көбү акылын иштетпейт. Бирөө сабыр кылганда, сен чыкканга чейин чыдап турса, алар үчүн жакшыраак болмок. Бирок ошо кыйкыргандарды да Аллах кечиримдүү, мээримдүү дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, аятты кенен түшүнөйүн дегеним, пайгамбар жөнүндө сөз болуп жатса, бүгүн урматтуу мусулман бир тууганым, машинеңде жүргөндө, астыңдагыга кээде келесин, ишаратта токтоп турсаң, артыңдан сигнал берет. Кээде астыңда 10 машина бар, артыңдан сигнал берет. Учуп өтүш керекпи? Кантип сага жол берет? Мен көп айтам, сигналды же маска бересиң, же малга бересиң. Атайы түрдүү сигналдарды коюп алган да. Урматтуу мусулман бир тууган, көп булар эмне экен аятка караганда акылдары жок ал. Акылын иштетиш керек. Бирок сабыр кылсаң сен үчүн жакшы. Мен деле сага окшоп шашып атам. Бирок астыңдагы келип сигнал бере беришиң керекпи? Урматтуу мусулман бир тууган, бирок сен сигнал берген жерде кээ бирлер ооруканада ооруп жатат. Кээ бирлер баласын уктатып жатат. Кээ бирлер ал жерде окуу жайда окуп жатат, сабак өтүлүп жатат. Кээ бирлер намаз окуп атат мечиттин жанында. Анан сен сигналыңды угуш керекпи? Бул буга да тиешелүү. Мешитке келгенде телефонуңду өчүрүп кой деген сөз. Мешитке келгенде эң жакшы байланыш Алла менен болгон байланыш. Билип кой, көчө, жолдор жеке сенин мүлкүң эмес ал. Ал коомго тиешелүү. Айтты сен король эмесиң, өзүнчө кыйын болуп. Же отвечайсыңбы? Ага жооп берүүчү сенсиңби, кыйынсыңбы? Эгер сен машинең кичинеби, чоңбу, өзүңдү жоготуп коюу да. Кээ бирлер машинесиге отуруп алып, көчө жолдо, чоң көчөлөрдө музыкасын бакыртып коюп алган. Сен эмне, кулагың укпайбы? Жаныдагыларга да, башкаларга да атайы бир эмелерди коюп алган. Бар адамдын тынчын алган. Урматтуу мусулман бир тууган, дагы бир аятка токтолом. Я аyyuhallazina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Бұл аят يا أيها الذين آمنوا, о иман Алланың барлығына білген иман келтірген бенделер. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس, қачан сілерге чоғылышта кенен жай бошот қыла десе, жылғыла десе. Тafassahu fil majalis, мәжлисте отырған жерде мындай жай бошот қыла. Кенен жол бергіле біреуге, фафсаху, башқаларға да жай бошот қыла, яфсахиллаху лакум, Аллах сілерге кененчілік берсін деген аят бол. Бұл пайғамбардың заманында кебірлер, біздің азы жамаат жылғысы келбей отырғандарға айтылған сөз. О иманду бенделер, сілерді жылып қойғыла десе жылғыла, біреуге кененірек қылғыла, Аллах сілерге кененчілік берсін деген сөз. Бірақ урматтуу мусулман битоға, аятты қайра
кенен түшүнөйүн деген максатым, урматтуу мусулман бир тууган, бул көчөлөрдө мисалы бирөө чыга албай кыйналып атат. 2 секундуңду алат. Көп болсо 30 секундуңду алат. Бир чыгарып кой. Аварика жандырганы сага дуа кылганы болот, рахмат дегени болот. Кегеле башын айдаган бир маданиятында үйрөнбөйлүгү. Урматтуу мусулман бир тууган, Россия башка мамлекеттерге барсаң иман жок, инсаф бар. Экинчи катардарда кайтам десе, бир аз токтотуп өткөзүп коет. Кээ бир кичинекей көчөлөрдөн чыкканга жол берип коет. Биздикилер чыгайын десең да келип мындай кылып сөгүнүп сигнал берип өтүп кетет. Мындай эмес да. Кандай биздин таквабыз? Кандай бир мусулманга болгон сый урматыбыз кана? Адеп ахлакыбыз кана? Башкаларга үлгү болгонубуз кайдан да? Кеде чынында кеде бир эмеден стоянкадан башкадан чыгайын десең, 5 өсө өтөт, 6 өсө өтөт, бирөө да чыгарып койбойт. Бирөө чыгарат, карайсың да Россияда иштеп келиптир дейсиң. Же Европадан келиптир дейсиң, рахмат дейсиң. Ошо сага аварика жандырганы бул сага дуа кылып рахмат деп ыраазылык билдиргени. Урматтуу мусулман бир тууган, сага жолду кенен кылгын десе кеңейтип кой, Аллах сага кеңчилик берсин деген бул аят. Кээ бирлерде шашып баратып өтөйүн десең, сен газ басканды көр, анан бүтүр өчөсүп басат да. Өзү акырын эле баратат. Өтөйүн деп койсоң, анан сага айнанай сен эмне болгон, сен акылың жайында эмеспи? Ушундайлар бар. Араңарда да бар. Атай абгон алайын десең, анан өчөшүп басат да. Эсиге келип калат, мен кыйынмын деп. Ооба сеники кыйын экен. Урматтуу мусулман бир тууган, бул аятка көңүл бурсак, кегиле башкалар болбосо да биз жума намазга келген, айт намазга келген, Аллага сажда кылган инсандар, биз такваны көрсөтөлү. Бул таквадан болот, урматтуу мусулман бир тууган.